Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. 6-7 класстар үчүн технология сабагынан Орега ыкмасы менен жыл бою 1, 2, 3 чейрек боюнча аткарылган жумуштарыбызды бир аз жыйынтыктап алабыз. Балдар, биз сиздер менен ушул бир эле барактан 40, 50, 60ка жакында болушу мүмкүн. Алар силердин чыгармачылыгыңарга байланыштуу болот. Ушул бир эле барактан 50-60ка жакын оюнчуктарды жасай алабыз. Буну биз жасайбыз. Чейректер боюнча жасагансыздар, бир аз кайталап эсибизге түшүрөлү. Жасагыңар келеби? Анда баштадык. Колумдагы кагаздан квадрат жасап алабыз. Ашкан бөлүгүн кыркып салабыз. Демек, квадратыбыз даяр. Ушул квадраттын борборун таап алабыз. Биз мурда жасап жүргөн эмгек операцияларын кайталайбыз. Ар бир бурчун борборго дал келтирип бүктөйбүз. Бүктөгөндө эске тутуңуздар, окуучулар, дайыма өзүбүздөн сыртты көздөй бүктөйбүз. Демек, мына ушул эле жумушту ушул барактын артында кайталайбыз. Ар бир бурчун дагы борборго келтиребиз. Биринчи бурчу, экинчи бурчу, үчүнчү бурч, төртүнчү бурчу. Балдар, байкап жатасыздарбы? Улам эле эмне болуп атат? Квадратыбыз бир аз кичирейип барып атат. Себеби биз ар бир бурчун бүктөп жатабыз. Ушул эле жумушту артында үчүнчү жолу кайталайбыз. Демек, биз квадраттын борборуна бүктөп, бурчтарын бүктөп, 3 жолу кайталап, мына сонун стол жасап алдык сиздер менен. Окуучулар, сиздерге эскерте кетейин, унутуп калбашыңар үчүн баракка ар бир жасаган оюнчуңарды жаза барабыз. Демек, биринчи эмнен жасадык? Стол, эң жакшы, туура. Демек, биз стол жөнүндө көп информацияларды алганбыз. Стол, мына сиздер көрүп тургандай айлана формасында болот, төрт бурчтук формасында болот, тик бурчтук, төрт бурчтук формасында болот, жана ар кандай материалдардан жасалат. Металлдан, пластиктен, жыгачтан. А биз бул столду кагаздан жасап алдык. Ушул менин колумда турган стол өтө сыйкырлуу стол. Ушул столдун үстүнө отуруп, ушул столдун өзүн эле 50ден ашуун оюнчук жасап алсак болот. Демек, биздин эң алгачкы оюнчугубуз эмне болду? Стол болду. Азаматсыңар. Оюнчукту улантабыз. Карасаңыздар, канча квадрат турат? Төртөө же бешөө? Туура, бешөө. Себеби эң негизги квадрат биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, 5 квадрат турат. Демек, квадраттын карама каршы турган квадраттардын сызыкчага сөмөйүбүздү салабыз дагы акырын ачабыз. Бул эмнеге окшоп калды, балдар? Азаматсыңар. Гүл салгыч идишке, вазага окшоп турат дагы. Балаты оюнчугуна, дагы көбүрөөк кайсы эмнеге окшоп турат? Гномго окшоп турат. Гномду тааныйбызбы? Демек, жомоктогу негизги каармандар гном. Силер ушундан эле мына улам жазып отурабыз, унутуп калбайлы. Демек, 7 гномду 7 башка түстө жасап алсаңар болот. Мен жогоруда эскерткендей, каалаган керексиз барактардан да жасап, ар бир гномдун атын жасап алсаңыздар болот. Демек, биз ушул эле оюнчукту 7-өн жасап алсак болот экен.
демек бизге көрүнүшү бирдей болгон менен, көрүнүшү окшош болгон менен канчанчы оюнчугубуз пайда болду? 8-чи оюнчук. Азаматсыздар, ушул эле жол менен дагы экинчи карама каршы квадраттарды ачабыз. Сөмөйүбүздү салабыз дагы экинчи карама каршы квадраттарды ачабыз. Эмнеге окшоп калды? Азаматсыңар, туура тез жардам белгисине окшоп калды. Дагы кошуу, көбөйтүү, туура, эң туура. Дагы эмнеге окшоп турат? Жакшылап байкасаңар. Кыргыздын улуттук курактарына, оймолоруна окшоп турабы? Эң жакшы. Демек бул оюнчугубуз эмне экен? Кошуу белгиси же көбөйтүү белгиси экен. Бул математикалык белгилер экен, балдар. Математикалык белгилерибиз эле өзү канча болуп атат? Мына кошуу, көбөйтүү, тез жардам бергиси, бир эле оюнчугубуз мына 7 түрлүү куулуп турат. Эми кайра эң акыркы жолу ачкан квадрабызды кайра башка абалга, башкача айтканда, гном абалына келтириңиздер. Эң жакшы. Гном абалына келтирдик. Эми гномдун башы менен бутун бириктирип коебуз. Эмнеге окшоп калды? Мындай кылсак эмнеге окшоп калды? Азаматсыңар, өтүк, туура, жомоктогу өтүк. Мынакей. Сыйкырлуу өтүк окшоп калды. Эки, оң буту, сол буту өтүк болуп калды. Демек улам жаза баштайбыз, өтүк. Эми мондай кылсакчы? Эмнеге окшоду, балдар? Баарыбыз кийгенбиз. Кайсы эле жаңы төрөлгөн. Демек жаңы төрөлгөн бөбөктөр үчүн көйнөк болуп калды. Эң жакшы, туура. Кайра өтүк абалына келтиресиздер дагы. Квадратты сыртка чыгарабыз. 3-чү квадратты, андан кийин 4-чү квадратты. Азаматсыңар, эмнеге окшоп калды? Эмнеге окшоп турат? Элестеткиле силер ушуну. Эки тиги апапак барактан жасадыңар. Эмнеге окшоп турат? Туура айтасыңар, кемеге окшоп турат. Кемеге окшоп турат. Ушул кемебиз бир нече оюнчукка куулат. Кемебиздин канча турбасы бар экен? 2. Титаникте канча турба болчу эле? Эстегилечи? 3, 4, же 5. Туура, Титаник деген фильмде 4 турбасы болчу. Көңүл коюп карагыла, балдар. Мени менен чогуу жасагыла, айткаргыла. Ушул колуңардагы кемеде мага Т тамгасын көрсөткүлөчү. Азаматсыңар, мына Т тамгасы, азамат. Эми Ш тамгасын көрсөтүңүздөрчү. Туура, мына Ш тамгасы, азаматсыңар. Э тамгасын көрсөткүлөчү. Мына Э тамгасы, Е тамгасы, Е тамгасы. Е тамгасын көрсөткүлөчү. Мына Ё төгөрөкчөсүн койсок. З деген тамганы көрсөткүлөчү. Мына З. 3 деген тамганы көрсөткүлөчү. 3. Кофтаны көрсөткүлөчү. Мына кофта. Байкадыңарбы, балдар? Биздин бир гана кемебиз канча оюнчукка айланды? 8 оюнчукка айланды. Азаматсыңар. Демек эми кораблибиздин, кемебиздин тумшугун, куйругун төмөн көздөй бүктөйбүз. Бул эмнеге окшоп калды, балдар? Азаматсыңар, шым. Кыш мезгилинде шым кийебиз, жылуураак болсун деп шым кийебиз. Ал эми бак электерин ичине киргизип койсокчу. Эмнеге окшоп калды? Мына шортикке окшоп калды, балдар. Азаматсыңар. Дагы мондай кылып койсокчу. Шымыбыздын бак элегин эки жака, жогору жагын эки жака бүктөп койсокчу. Свитерге окшоп калды. Азаматсыңар, бул свитер. Мондай коюп койсокчу. Эмнеге окшоп турат? Эки колун көтөрүп, эки колун монтуп турганга окшоп атат. Монтуп койсокчу, балдар, жакшылап карагылачы. Жакшылап байкагыла, эмнеге окшоп турат? Туура, дагы.
Туура айтасыңар. Корозго окшоп турат. Короздун башы, куйругу болгон эмне болуп атат? Башын жасашыбыз керек. Башын акырын жасайбыз. Мынакей биздин корозубуз. Эми эмне кылат? Короз эмне кылат? Жем жейт. Жем чокуйт. Биздин корозубуз эмне болуп атат? Жем чокуп атат. Балдар, ошо кородо көп тоок жөжөлөрүн жасаш үчүн эмне кылсак болот? Туура айтасыңар. Башка барактан тоок жасайбыз. Кичинекей формадагы кагазды алып алып туруп, ушул эле квадрат кагазды 4кө бөлүп, жөжөлөрүн сары түстө жасап алсак болот. Үй бүлөнү жасайт экенбиз. Үй бүлөбүздө канча адам жашаса, ошончо жөжөлү. Үйүбүздө канча бала болсо, ошончо бала жөжөнү жасап алсак болот экен. Азаматсыңар. Эми акырын бузабыз корозду. Азаматсыңар. Баштапкы абалына келтиребиз. Акырын ачып туруп, короз эмне кылат? Тамак жасайт, кастрюльга салат, тамак бышат, тооктун этинен шорпо даяр болду. Эмнеде ичет? Столдо, мондай столдо отуруп ичебиз. Ушул жерде бир аз немебиз, бир аз татаалыраак, дагы бир жолу көрсөтүп берем. Столду кантип жасаганды бир аз ушул жерде кыйналабыз, балдар, достор. Бир аз так көрсөтүп берем. Мына тооктун башы, куйругу, мына буттарынан акырын сөмөй салып ачып турабыз дагы. Эмне кылат экенбиз? Столдун 3-чү, 4-чү бутун жасайт экенбиз. Мынакей столубуз даяр. Ушу столго отуруп, үй бүлөбүз менен эмне ичет экенбиз? Тамактанат экенбиз. Биздин биринчи жасаган столубуздан айырмасы бар бекен, балдар? Туура, айырмасы бар. Эмнеси менен экен? Тасмалы, тас торкон менен чогуу жасаппыз. Азаматтар. Эми столубуздун карама-каршы бурчун кармайбыз дагы. Столубузду жогору карай көздөйбүз. Карама-каршы бутун кармап, алгач төмөн жака бүктөп, 2 бутун кошуп коебуз. Мына эмне пайда болду? Туура айтасыңар. Жел кайык пайда болду. Жел кайык жөнүндө кайсылыгы бар эле? Белеет парус одинокий, в тумане море голубом. Улантабыз. Азаматсыңар, эсибизге түшүрөбүз. Азаматтар. Демек, бул жел кайык пайда болду. Ушул жел кайык өзү деле бир нече оюнчуктарды элесин берет. Мисалы үчүн ушул жел кайыктан, балдар, биз У деген тамганы жасап алсак болот. Мына окшош бекен? У деген тамга. Үй деген тамганы жасап алсак болот экен. Мына үй деген тамга. Дөңгөлөктөрүн жасап койсок, эмнеге окшоп турат? Бөбөктөр үчүн коляскага окшоп турат, коляскага. Могул жеринен кармап туруп дейт. Балдар көп пайдаланышат, биздин эркек балдарыбыз. Эмне экен? Молотокко окшоп турат. Бул жагынан акырын мыкты суура алабыз дагы. Бул жагынан эмне кылат экенбиз? Мык кагат экенбиз. Азаматсыңар. Эми чарчадыкпы? Уланталыбы? Же эс алалыбы? Анда ордубуздан турабыз. Физкульт минутка жасайбыз. Мен айтып берем, сиздер өзүңүздөр жасаңыздар. Талыкшыды бойлорубуз эс алдырабыз. Чачылып кетти ойлорум. Ойлорубуз чачылып кетти. Эс алдырып албасам, таарынат колдорум. Кол чабабыз. Колдорубуз эс алсын. Эс алдырып албасам, таарынат буттарым. Азаматсыңар. Эми өзүңөр жасагыла. Талыкшыды бойлорум, чачылып кетти ойлорум. Эс алдырып албасак, таарынат колдорум. Эс алдырып албасам, таарынат буттарым. Азаматсыңар. Колдорубуз бир аз эс алды. Уланталы, Жакшылап байкасаңыздар, жел кайыгыбыздын мына куйругу 2.
ушул биринчи куйругун жел кайыктын башталышына алып келебиз. Экинчи жел кайыктын бурчун дагы экинчи кошуна бурчтарын бириктирип, жанаша турган бурчтарын бириктирип коебуз. Эмне пайда болду, балдар? Эмнеге окшоп турат? Х деген тамга окшоп турат, туура. Гүлгө окшоп турат. Дагы эмнеге? Азаматсыңар. Бул кош кайык. Кош кайык, эки кайык турат де. Бул биринчи кайык, экинчи кайык. Катамаран деп коебуз, же болбосо кош кайык деп айтсак да болот. Эми ушул кош кайыкты акырын ачабыз. Эң алгач сырт жактагы кош кайыкты ачабыз. Кош кайыктын үч бурчтугун жогору жактай ачабыз дагы. Эмне алабыз? Жогору жагын бүктөйбүз. Эрежеге көңүл бурабыз. Сыртты көздөй бүктөйбүз. Бирин көздөй бүктөйбүз бурчтуктарды. Кайра эле бүктөлгөн бүктөмдөрдү бекитип коебуз. Ушул эле жол менен экинчи кайыкты өзүбүз ачабыз, балдар. Дагы эске түшүрөбүз, дайыма кагазды сыртын көздөй бүктөйбүз. Эмнеге окшоп калды, кыздар, балдар? Капчыкка окшоп калдыбы? Капчыкка окшоп калды. Кыздар жакшы билишет, кичинекейибизди ушундай чоң жасап туруп, ичине эмнелерди, фантиктерди, кагаздын фантиктерин салып, капчык кылып, акча салып ойногонбуз. Акырын ача койсок, эмнеге окшоп калды? Кутуча болуп калды. Кутучага окшоп калды. Муну силер атайын жасап алып туруп, столдун үстүнө коюп туруп, каалаган жасаган оюнчуктарыңарды, бүгүнгө чейин жасаган, мындан кийинки жасаган оюнчуктарыңарды койсоңор болот. Же болбосо үйдө топчулар менен иштейбиз, технология сабагынан. Дагы башка желимдериңизди коюп койсоңор болот. Бүттү деп ойлойсуздарбы, балдар? Дагы эмне кылсак болот? Токтойлубу? Же уланталыбы? Макул, уланталы. Ушул эле кутучаны моундай кармасаңыздар, мына кепка болуп калды. Жакында жай мезгил келет, мына. Кепка болуп калды. Кепкага окшойт. Эки жагын фигуранын жогору түшсөк, мына тумакка окшоп калды. Кайра жогору жакка көтөрсөк, мына табуреткага окшоп калды. Азаматсыңар, улам жасап отурдуңуздарбы? Демек биздин жасаган оюнчубуз канчага жетти? 40тан ашык оюнчук жасадык бир эле барактан. Эми өзүңөр улам жасап отуруп, арасында дагы бир көптөгөн оюнчуктар пайда болот. Боз үй жасасаңар болот, ушул эле бүктөм өзүңөр окшоштуруп. Аска чыгат, чабелекейлер чыгат, жаныбарлар, канаттуулар чыгат, каравелла чыгат. Кыскасы ушул эле улам-булам жасап отурсаңар, ушул эле технология менен жасасаңыздар, 50-ге 60-ка жакын оюнчук чыгат. Азаматсыңар, дагы силерге үйгө тапшырма, урматтуу окуучулар, ушул жасаган оюнчуктарыңарды катыштырып, жомок жазып алсаңыздар болот. Же болбосо тематикага бөлүп, жаныбарлар жөнүндө кайсыл жаныбарлар болду? Тооктун үй бүлөсү менен жасап алсаңыздар болот. Бул жерде кийимдер көрүндү. Кийимдерди көрсөттүк. Кайсы кийимдер? Жайкы кийимдер, кышкы кийимдери, башында айтканда шортик, кофточка, кепка деп атабыз, шым, свитер, тумак деп атабыз. Демек, кийимдердин түрлөрүнүн коллекциясын түзүп алсаңыздар болот. Жана ошондой эле суу транспортунун түрлөрү кайсылар эле эсиңерге түшүргүлө? Кеме, жел кайык, кош кайык. Тематика боюнча дагы көп сонун оюнчуктардын коллекциясын түзүп алгыла. Бул силерге үйгө тапшырма. Көңүл бургандарыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.